Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен биз мыскалаттуу карманыбыздын макияжын өзгөртүп беребиз. Биринчиден биз сөзсүз түрдө тазалоодон баштайбыз. Бетибизде атайын D макияжы деген тониктерибиз болот. Бул деген бардык макияждын калдыктарын, бетибизде кирлерди бардыгын алып чыгып кетет да. Албетте биз бетибизди массажный линия деп коет, ошол линия менен жасашыбыз керек. Ээктен кулакты көздөй тартышыбыз керек сөзсүз түрдө. Мурдуңуздан сөзсүз эки кырынан жогору көздөй тартабыз. Бизде туруш бул жакка карай кеткендиктен биз көзүбүздүн ичкериге карата тартабыз. Ошондо биз тырыштарга кайра жол тособуз. Эми биз бетибизди тазалап алган соң, биз бетибизге бир сыйра атайын база коюп алышыбыз керек. Мында бизде жай мезгилинде аябай тердейбиз да, ысыйбыз, ошондо көбүнчө биздин койгон нерселер тез өчүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз база коюп алсак, узакка чейин кармалат. Биз бетибизди даярдап алдык. Эми биз бир сыйра биздин бул жерде көйгөйлөрүбүз анча-мынча чыккан үгүрүлөр экен да. Ошолорду биз жаап чыгышыбыз керек бир сыйра. Көпчүлүк учурда сурап калышат, мен жайындасы пудра койгонду жакшы же тоналдык крем болгонду жакшы деп сурап калышат да. Менин кеңешим жай мезгили үчүн эң аябай идеалдуу бул BB кремдер. BB кремдер булар өзүнүн курамында тоналдык крем да болот, мындап берүүчү, атайын азыктандыруучу, бетибизге кам көрүүчү, бардык функцияларды аткаруучу, бир 8, жок дегенде 8 функция аткарып берүүчү нерселер бар экен да составында. Албетте BB кремди тандаганда дагы SPF-ине көңүл бурушубуз керек. SPF бул мисалы үчүн мыскал айымдын жүзү сары экен. Сары адамдар жок дегенде 20 мүнөттүн ичинде күнгө күйөт да. 20 мүнөттө күйгөндө биз көбүнчө SPF-ти туура түшүнүшпөйт көбүнчө. Деңгээл жогору болгон сайын күчтүү деп ойлошот. Бирок башкача формула менен эсептелинет да. Мисалы үчүн кара жүздүүлөрдүкү 40 мүнөттө күйөт. Ошол SPF-ти биз өзүбүз канча минутада күйсөк ошол көбөйтүп чыгышыбыз керек. Биз азыркы учурда SPF 15-ти 20-га көбөйтөбүз. 20 мүнөткө көбөйткөндө бизде ошондой 300 минутта биздин бетибизге кам көрөт экен. 6 саат бою биз күндө беймарал жүрсөк болор экен да. Негиз BB кремдер бир 10 мүнөттүн ичинде биздин бетибизге такай сиңип, өзүбүздүн терибизде эле болуп калат. Бизде көбүнчө калем техникасы деп коет. Аз калем техникасы менен аябай жеңил, билинер-билинбес ажырлоо жүргүзөбүз. Атайын каял деген калемдер болот. Бул каял көздүн ичин боёсо болот, сыртын боёсо болот, көздү чоңойтсо болот, аябай жумшак болот да буларчы. Жана орусча айтып коет растушевка деп. Растушевканы да аябай жакшы жасайт. Биз подводка чийген жакшы көрүшөт кыздар күндүзгү макияжга, азыркы макияжга туура келбей калат бири-бирине. Өзү карандаш калем техникасы менен жасагандыктан биз подводка чийбейбиз, ушул бойдон калтырабыз. Эгерде буну биз кечки макияжга трансформация жасасак, ошондо гана чийсек болот, дагы бир сыйра өзгөртүп алсак болот да. Эми кашыбызды бир сыйра формасына келтирип коелу. Сөзсүз түрдө биз каш менен иштегенде биз көбүнчө уч жактарын көбүрөөк күңүрт кара түстөр менен кылышыбыз керек. Өсүп келаткан жагы бизде мүмкүн болушунча ачыгыраак түс болуш керек. Мындайча айтканда амбре деп коет, ошол амбре эффектиси болуш керек. Биз кашыбызды жасап алдык.
эми биз көзүбүздү бир аз туш менен боеп койсок болот. Туш боюнча жай мезгилинде биз күрөң түстөгү тушту кеңеш беретек, же жашыл түстөгү, мисалы үчүн көк болсо көк, жашыл болсо жашыл, сыя түстөгү сыя түстө көбүнчө күрөң түстү аябай сонун биздин көзүбүз кашыбыз даяр болду. Эми биз оозубузга өтөбүз. Андан соң биз бетибизди бир сыйра контурлап коебуз. Румянаны койгондо да өзүнүн ыкмалары бар, түстөрү бар, өзүбүздүн келбетибизге карата таңдашыбыз керек сөзсүз түрдө. Эгерде биз бетибиз өтө аппак болсо, мисалы үчүн чачыбыз капкара болсо, биз көбүрөөк пушту түс коюшубуз керек. А эгерде чачыбыз сары, мисалы үчүн өзүбүз сары жүздүү болсок, көбүрөөк бронза түстөрү же жылуураак түстөр деп коет, абрикос түстөрү деп коет, шабдалуу түстөр деп коет, ошол түстөр менен боесок болот. Эң эле мындай оптималдуусу мен ойлоймун бронзер деп ойлоймун. Жай мезгилине аябай жакшы туура келет. All I need is love. That's what you give. I'm taking it tonight. All I need is touch. That's what I feel when your skin's on mine. And with you the music's better. Just want us to be together 24/7. And I love the colors brighter, 'cause you set me up on fire. The music feels better with you. So much better with you. Music feels better with you. So much better with you. Music feels better with you. The music feels better with you. All I need is truth, and it's my favorite part. Don't let go tonight. You can't stop my heart. The lover in me is the lover in me. Мага бул стиль абдан жакты. Эми мен өзүмдү ушундай стилде алып жүргөнгө аракет кылам. Ыраазычылык Жымада магазинине, Дарья сулук салонуна жана 7 каналга чоң ыраазычылык.